мекеніне ақ емгегін арнаған, Қырғызстанды өнігу жолына алып шыққан урматтуу Алмазбек Шаршеновичке тәзім қылып, еліміздің атынан терең рахматшылық білдірем. Siz başta bergen Kırgız köşü öz yolun ulayt. Kırgızstanımızga, elimizge aruu tilek, adal mehnetmenen ötöp bergen ak kızmatığınız, erdiginiz, akılman körögöstüğünüz için siz Kırgız Respublikasının batırı, en jogorku артыкчылык darajасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Sizge elibиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. Kımbattуу Kırgızstandыктар, президенттик кызматка талапкерлигинде көрсөткөн, мени алдыга сүрөгөн партиялаштарыма, үзөңгүлөштөрүмө ыраазычылык билдирем. Элиме ак ниет кызмат кылуу тилегимди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясына ыраазымын. Урматтуу улуу журтум, кымбаттуу кыргыз элим, өлкөнүн тагдыры ар бирибиздин тагдырыбыз. Сиздердин ишениңиздерди актоо, элиме кызмат кылуу менин өмүрүмдүн маңызы болуп калды. Бүгүн мекенимдин тагдырына жоопкерчилик алып жатып, айтар сөзүм, мен үчүн бийлик бул эл жерибизге кызмат кылуу, мекендештерибиздин жашоосун жакшыртуу, Kırgız memleketin bekemde. Men parlamentarizmni koldoyum, prezident katары, konstitutsiyada anıktalgan milletlerinde takat karam, el menen biliktin birimdigin kamsızdayım. Kadırlı kalkım, Kırgızstan'da mekenimdegen her uluttun öküldörü, mekendeşlerimiz, bordoştoru, jana tilekteşlerimiz, dalay tarızol, taygar keçilerden çoğu ötüp keletavuz. Son 50 жылда 3 рет улутаралык жаңжал чыккан. Ошондуктан ар бирибиз өз үйүбүздө, көчөбүздө, айыл шаарыбызда тынчтык үчүн жоопкербиз. Биздин милдет улутаралык ынтымакты ширетип, бири-бирибизге болгон сабырдуулук менен аяр мамилени сактоо, өлкөбүздө тынчтык менен эл ынтымагын өзүбүздөн башка эч ким камсыз кылбайт.